Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен пиццанын эң сонун рецептин жасашты үйрөнөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, видеосуга лайк басып коюңуздар. Алгач идишке 200 мл жылуу суу куябыз. Анын үстүнө 1 чай кашыкта кумшекер жана 1 чай кашыкта туз кошобуз. Андан соң 1,5 чай кашыкта дрожжа кошобуз. Туз менен кумшекери эригенче аралаштырабыз. 2 аш кашыкта ун кошобуз. Аралаштырып алып, үстүн жаап 15 мүнөткө тыныктырып коебуз. Мына тыныгып чыкты. Эми ундан кошуп камыр жасап алабыз. Орусча айтканда эластичный камыр болуш керек. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес. Жасап алган камырыбызды 2 бөлүккө бөлөбүз. Даяр болгон камырларды 30 мүнөт тыныктырабыз. Мына тыныгып чыкты. Камырды жайып алабыз. Байкаган болсоңуздар, бизде 2 пицца даяр болот. Эгерде 1 пицца даярдайм десеңиздер, анда ушул азыктардын жарымынан камыр жасап алсаңыздар болот. Камырын 4 мм калыңдыкта жайып алдым. Четтерин өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Пиццанын үстүн өзүңүздөр каалаган азыктар менен кооздоп алсаңыздар болот. Мен колбаса, болгар переци, помидор, оливки жана сыр, моцарелла сырынан колдондум. Алгач кетчупту үстүнө сүртүп алабыз. Эки 100 градуста 15-20 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин пиццабыз бышып даяр болду. Аябай даамдуу болуп пышты. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Видеобузду жоготуп албоо үчүн лайк басып коюңуздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолорубузда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.